мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаев келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок, ким отурабыз. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Алып мен бир президент болуп алайын деген оюм жок. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев, экс-депутат Курманкул Зулушев жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына бир нече жолу сурак бергени белгилүү болду. Ички иштер министрлиги мурдагы атка минерлердин суракка алынганы боюнча эч кандай маалымат бере элек. Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов Медиахабка атайын кызматтын экс-төрагасына бийликти күч менен басып алуу жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып угузулганын тастыктап, өлкөдөн чыкпоо тил каты алынганын билдирди. Буга чейин Камчыбек Ташиев өзүнө карата козголгон кылмыш иши боюнча кайрылуу жасаган. Анын тарапташы Өткүрбек Рахманов тарабынан жарыяланган билдирүүдө ал күнөөсү жок экендигин, соттон акталып чыгаарына ишенерин айткан. Мындан сырткары Ташиев кайрылуусунда Кемпирабад иши боюнча акталгандарды мисал кылып, президент тарабынан адилеттүү сот системасы түзүлгөнүн белгилеген. Анткени менен айрым кемпирабадчылар Ташиевдин айткандарын кескин сынга алышты. Активисттер Атай Бейшенбек жана Эрлан Бекжорок кемпирабадчыларды актаган райондук сотко УКМК тарабынан басым болгонун жазышты. Аталган иштин дагы бир фигуранты Айданбек Акматовдун айтымында Кемпирабад иши менен Ташиевке тагылган айыпты салыштыруу мүмкүн эмес. Биринчиден Кемпирабад боюнча бул жерде салыштыруу таптакыр мындай бир жөнсүз деп эсептейм. Анткени Кемпирабад боюнча биз чогулганда бул таптакыр башка маселе боюнча болгон. Биз ошол чек ара боюнча гана Кемпирабаддын бирлешигине каршы пикирибизди билдирип, ошону жогорку кеңеште токтотуп калса болот деген максатта жыйналганбыз. Биринчи убакта ошонун негизинде булар башаламандык үндөп жата чакырык жасады деген гана негизде кылмыш иши козголгон бизге. Андан кийин 1-2 айдан кийин эле Зулушев деген азыркы ошол кылмыш иши козголуп жаткан ошол кездеги башкы прокурор парламентте негизсиз жерден эле булар эч кандай Кемпирабадды коргоочулар эмес, булар мамлекеттик төңкөрүүчүлөр деп бизге айыптуу ойдон өзүнүн оюнан чыгарып эле айтып салган. Ошонун негизинде андан кийин экинчи ошол оор статья менен бизге кылмыш иши ачылган да, бул башкы прокурордун саясий билдирүүсүнөн кийин эле. Булардыкы болсо таптакыр башка маселе. Булар өзүнчө уюшуп, ушундай топ болушуп, бир саясий группа болушуп, анан азыр эми тергөө аныктап жаткандыр, кандай максаттары бар дегенгечи, мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз деген бир кандай жол менен ал дегенде, мен жеке оюм боюнча мамлекеттик төңкөрүш деген бул жерде бир аз кандай жол менен жасалат, ал импичмент жолу менен жасайбыз деген болсо, импичмент мүмкүн эмес. Мындай теория жүзүндө болгон менен биздин конституцияда ал ишке ашышы мүмкүн эмес эле да. Бул топтун 75 адамдын анан Ташиевдин колдоочуларынынчы. Менин оюмча булардын биринчи башкы максаты, ошону баса белгилеп кетким келет, булардын биринчи негизги максаты мөөнөтүнөн мурда шайлоону жарыялап жибериш болгон. Биздин конституция боюнча өзүңөр билесиңер, парламент ошол президенттик шайлоону дайындайт. Мүмкүн булар ошол мөөнөтүнөн мурда шайлоону жарыялап жиберсек, ошол Ташиевдин командасы ошентип план түзүп жатат да, менин оюмча. Шайлоону жарыялап жиберсек, биз Ташиев менен Жапаровдун шансын теңдейбиз. Экөө тең шайлоого кетет дагы, Ташиев түштүктөн көбүрөөк добуш алат, анан бул жактан да калат дагы, ошону менен биз шайлоодо жеңип чыгабыз деген ойдо болушкан. Булардын жүрүштөрү, ушул саясий жүрүштөрү, бардык аракеттери ошо мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоого багытталганы менин оюмча байкалып турат да. Кемпирабад иши боюнча акталгандардын бири укук коргоочу Рита Карасартова Ташиевдин өлкөдөн чыкпоо тилкаты менен бошотулганы адилетсиз деп эсептейт. Башкаруу чарасын эмне үчүн кээ бирде камакка алышат? Анткени себеби мындай норма бар. Ал боштондукта жүргөндө ал тергөөгө таасир тийгизиши мүмкүн деген маселе бар да. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок, но бизди камашты. Менин үйүм бар, туруктуу жашаган жагым бар, өспүрүм балам бар болчу. Ташиевдин өспүрүм эмчек эмизип аткан балдары жок. Туруктуу жашаган жагы макул бар экен, но бирок ал деген тергөөгө таасир тийгизе алат боштондукта жүрсө. Анткени себеби 5 жыл эмне эшекте калап жүрдүбү, ал деген өзүнүн кишилерин бийликке алып келген, ошолордун баары сүйлөшүп алып туруп, азыр накта тергөөнүн
мындай керектүү нукка буруп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. А эмне үчүн анын башкаруу чарасы боштондукта жүрөт? А эмне үчүн жанагы 9,5 миң алган, эч нерсеге тиешесин тийгизе албай турган бала 1 жылдан ашык отурат? Ден соолуктары кетип, жана 9 бала бар улакчы. Алар 1 жыл 5 ай болду отурганы. Кээ бирлерин сүйрөй эле келишет, алар уже инсульт болушкан. Араң эле басып киришет. Алар эмнеге бөгөт коюу чарасын алмаштырылбайт? Буга мен түп тамыры менен каршымын. Канча кишиге Зулушев, канча тиги Тургунбек уулу бүт баары СИЗОдо отуруш керек. Бүт баары ошондо СИЗОдогу болуп аткан реформаны да көрүп чыгат. Анткен менен юрист Нурбек Токтакунов бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып тагылгандарды камабай эле ишти тергесе болот деген пикирде. Азыркы учурларда мисалы эч кимди качтырбаганга мүмкүнчүлүктөр, мондай границаларда флажокторду коюп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн камаганды вообще могу түрмөнүн 90%-ин бошотсо болот. Ал кажети жок, кармалып атат аякта баары. Көп болсо эле 10% ондай конкретный кылмышкерлер, которые качып кетет же бир бош жүрсө тоскоолдук кылат. Ал 10 эле процент. Андан көп эмес. Монда баш коргоо чаралары кереги жок. Аяка качат мисалы азыр ошол Ташиев. Границада, если качып кетсе, значит анда жооп берет жанагы пограничный службалар. Главное тоскоолдук кылбаш керек. Если тергөөгө тоскоолдук кылып баштаса, анда камакка алыш керек. Саясатчы Феликс Кулов Фейсбуктагы баракчасында Ташиевке козголгон кылмыш иштери боюнча суроолорго жооп берди. Анын айтымында бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айыптоонун өзү кылмыш жасалганы аныкталды дегенди билдирбейт. Бул жерде сөз кылмышка аракет кылуу жөнүндө же тергөөчүлөр даярдык көрүү катары баалаган иш аракеттер тууралуу болуу мүмкүн. Айыптоонун негизи адатта далилдердин жыйындысы, анын ичинде башка фигуранттардын көрсөтмөлөрү болуп саналат. Бирок алардын ишенимдүүлүгү жана юридикалык баа берүүсү бул соттун гана компетенциясы, деп жазды Кулов. Ошондой эле саясатчы Ташиевке тандалган бөгөт чарасына дагы токтолду. Туура, тергөө салыштырмалуу жеңил баш коргоо чарасын кабыл алыптыр. Анткени бөгөт чарасы каралып жатканда далилдердин мүнөзү, айыпталуучунун жүрүм туруму, ден соолугунун абалы жана башка жагдайлар эске алынышы керек. Баш коргоо чарасы бул кылмыш ишин мойнуна алуу же иш боюнча акыркы чечимдин көрсөткүчү эмес. Бул тергөөнүн жүрүшүн камсыздоого багытталган убактылуу чара экендигин баса белгилей кетүү зарыл, деди Кулов. 2022 жылдын октябрында Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразычылыгын билдирген 20дан ашуун саясатчы жана активист кармалган. Ички иштер министрлиги жапырт башаламандыктар, бийликти күч менен басып алуу беренелери менен иш козгогон. Айрым айыпталуучулардын иши өзүнчө бөлүнүп каралган. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын бардыгы күнөөсү жоктугун айтышкан. Кемпирабад боюнча камакта жатат, анан позициясын бербей деп атасыз. Качан Кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? 2023 жылдын июнь айында иш тергелип 1-май райондук сотуна өткөн. Дээрлик 1 жылдан кийин 21 киши акталган. Ал эми ушул жылдын март айында Бишкек шаардык соту актоо өкүмүн күчүндө калтырган. Апрелде болсо 1-май райондук соту дагы 3 адамды актаган. Президент Садыр Жапаров Кемпирабад иши боюнча кабарга берген маегинде чечимди сот өз алдынча кабыл алгандыгын билдирип, ага кийлигишпегенин айткан. Сот өз алдынча бийлик бутагы, ага кийлигишүүгө эч кимдин акысы жок. Эгерде мен судья болгонумда жок дегенде пробациялык мөөнөт же айып пул салмакмын, деп билдирген өлкө башчы. 27 апрелде Жапаровдун Кактус медиа басылмасына берген маеги жарыяланган. Анда президент Ташиевдин 75 кишинин катына тиешеси бар жогун сот жана тергөө аныктай турганын айткан.